Саламатсыздарбы мырзалар жана айымдар. Информатика же болбосо компьютердик техника жана маалымат технологиялары аттуу видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз Microsoft Office таңгагына тиешелүү Word тиркемесинде документти печат кылганга даярдоо жана печаттоо деген темада сабак болот. Көңүлүңүздү бассаңыздар экранга. Мисалы биз кандайдыр бир документти терип бүтүп даярдап койдук. Эми аны принтерге чыгарыш керек. Принтерге чыгарыш үчүн кандай иш аракеттерди кылыш керек? Биринчиден, ушул печатала турган документтен барактардын номерин коюп чыгыш керек. Мына карасаңыздар, бул жерде барактардын номери коюлган эмес. Ошондуктан муну кантип ишке аштырабыз? Ал үчүн биринчи кыскартуу менюсуна кирип, ошол жерден жогорку жана төмөнкү колон титул деген командалардын тасмасы бар. Ушул жерден бетти номери деген шилтеме бар, пиктограмма. Ушуну оң сол чыкырдатсак, контекстный меню чыгат жана контекстный менюдө бир нече варианттар тартылат. Биринчи вариант бул беттин жогору жагында, мисалы үчүн сол талаага жана ошондой эле борборлоштурулган же болбосо оң талаасына коюу деген. Жана дагы бир нече түрлөрү берилет. Дизайн жагынан айырмасы бар. Эми өзүңөр карап көрсөңөр болот. Экинчиси бул барактын этегинде же болбосо барактын асты жагында, ошондой эле сол талаа чегинде же борборлоштурган же оң жак чегинде. Эми биз мына оң жак чегин тандап алайлы. Карасаңыз, тандап алсак, жанагы төмөнкү колон титулдун барактын оң жагына беттердин номерлерин коюп чыкты. Ар бирин коюп, автоматтык түрдө коюп чыкты. Жана 5 барак болгон эле, 5 баракты коюп чыкты. Эми бул төмөнкү жана жогорку колон титулдун эмнелери жөнүндө болот. Булар болсо, мисалы үчүн, бир номер, беттин номерин койбостон жана башка кандайдыр бир маалыматтарды берсе болот. Мисалы, ал жерде бул терилип жаткан документтин аты же автордун аты, канчанчы глава болобу же канчанчы пункт болобу, ошого окшогон маалыматтар бере турган, жайгаштыра турган маалыматтарды жайгаштыра турган жайды жогорку колон титул жана төмөнкү колон титул деп коет. Бул негизи эмнеде? Бул деген жана биз айтып кетпедикпи, жогорку талаанын аймагы. Ушул жогорку талаанын аймагында чектелген аймакты жогорку колон титул деп коет. Жана эгерде биз алды жакты карасак, алды жакта чектелген бул аймак, бул төмөнкү колон титул деп эсептелет. Мисалы, мына төмөнкү колон титул жогорку чектен, төмөнкү колон титул жогорку чегинен ылдый жакты төмөнкү колон титул дейт. Жана ушул жерге жанагында айтып кеткен барактын санынан башка дагы кандайдыр бир керектүү маалыматтарды киргизсе болот. Бирок азыр биз үчүн барактын санын эле койгонду үйрөнүп турайлы. Эми могу текст турган жерге курсорду алып келип кош чыкылдатсак, биз документтен абалына келебиз. Бирок ушул жерде мына беттердин номеринин саны чыкты. Эми мындайча айтканда, жөнөкөй чыгарганга документ даяр болуп калды. Эми буну принтерге берсек болот. Мисалы, принтерге берүүнүн бир нече жолу бар. Биринчи бул ыкчам командалар панелинен берсек болот. Мисалы үчүн ыкчам каналды карасаңыздар, бул жерде ыкчам басып чыгаруу жана алдын ала көрүү деген эки пункт турат. Бул жерден эгерде биз ыкчам басуу алсак, анда принтерде жарыяланмаган принтерге печаттаганга жөнөтөт. Же болбосо, эгерде биз муну алып келсек, бизде турат, бизде ыкчам басып чыгаруу Epson
сериясы деп, P5.0 сериясы деп турат. Же болбосо жарыяламаган принтерге информацияны жөнөтөт. Ал эми бизге биринчи басып чыгарып атканыбыз үчүн биз үчүн кандай болуп чыга турганы кызыктар болсок керек. Ошон үчүн биз алдын ала көрүп басып чыгаруу деген баскычты басайлы. Бир чыкылдатсак, мына бул жерде көрүнүп атат файл менюсунун командалары жана файл менюсунан кийинки бул басып чыгаруу тилкеси, андан кийин документтин өзүнүн көрсөтүлгөн. Же болбосо принтерде азыр кагазга эгерде биз команданы берсек басып чыгаруу оң аймакта көрсөтүлгөн боюнча чыгат деген. Болсо мисалы үчүн биз алдын ала документ кандай болуп чыгат ошону көрөбүз. Мисалы үчүн биринчи барагы, экинчи барагы, үчүнчү барагы, төртүнчү, бешинчи барагы, 5 баракка чейин көрүп алсак болот. Эгерде бизге баардыгы жакшы туура болсо, анда биз басып чыгаруу команда берсек, принтерге басып чыгарат. Эми кандай бир системада бир эмес, бир нече принтерлер болушу мүмкүн. Ушул жерден биз кайсы принтерди чыгарарын тандап алсак болот. Мисалы, бизде көрүп турасыздар, 4 принтердин тизмеги берилип турат. Бул жерде даяр факс дейт, Microsoft булар система орноштурган. Же болбосо биз кошумча принтерди тандап алсак болот. Мисалы үчүн желеде турсак, желедеги принтерди тандап алсак болот. Же болбосо дагы бир варианты бул файлга басып чыгаруу. Же болбосо биз бизде оң жакта көрүнүп турган документти файл катары басып чыгарсак болот. Эми бизде азыр Epson принтер бар болуп аткан, Epson принтердин өзүн алайлы. Экинчи пункт бул орнотуулар. Бул жерде бизде жарыяламаган мааниси бул барактардын баардыгын басып чыгаруу деген. Же болбосо биз ушул жерден өзгөртүп алсак, барактардын баардыгын же берилген барактарды басып чыксак болот. Же болбосо учурдагы бетти гана, бир гана бетти чыгарсак болот. Же болбосо биз кандайдыр бир диапазонду берсек болот. Мисалы үчүн 2-ден 5 баракка чейин, же болбосо керектүү барактарды гана чыгарсак болот. Азырынча баардыгын басып чыгара турат. Үчүнчү команда бул бир жактуу басып чыгаруу. Же болбосо эки жагын тең басып чыгаруу. Эгерде мисалы үчүн бизге барак бир тарабы жана ошол эле барактын экинчи тарабынан басып чыгара турган болсок, ошондо ушул командаларды алып алыш, орноштурушубуз керек. Азыр эми бизде бир жактуу басып чыгаруу гана турат. Андан кийинки бул бириктирилген бир баракка, бир же эки баракка басып чыкса боло турган түрүндө болот. Китеп түрүндө, бизде эми китеп түрүндө турат. Карасаңыздар, китеп түрүндө. Жана ошол жерден эле барактын кагаз размерлерин өздөштүрүп алсак болот, өзгөртүп. Анын чекелерин ушул жерден да өзгөртүп алсак болот. Жана бир баракка бир бет деген. То есть азыр биз мисалы үчүн кандай көрсөк, ошондо эгерде биз бир баракка 2 бет десек, анда бир баракка бир баракты кичинейтип туруп, 2 бет бир баракка 2 бетти чыгарып берет. Ошон үчүн бизге азырынча бир баракка бир бет эле деп турайлы. Мына ушул орнотууларды койгондон кийин биз басып чыгарууну бассак, ушу биз кандай көрүп турсак, азыр оң жакта ошондой болуп чыгат. Эми экинчи вариант бул мисалы үчүн бизде бир барактын эки жагына тең басып чыгаруу. Мисалы үчүн бир барактын оң жагына дагы жана аркасына, сол жагына кантип чыгарсак болот деген суроо турат. Да, мисалы үчүн, ал үчүн биз бул жерде барактын түзүлүшүн өзгөртүш керек ал үчүн. Мисалы үчүн, барактын түзүлүшү, бет орнотууларга кирсек, бул жерде
бир нече бет деген пункттар турат. Бизде кадимки болчу ушул жерден биз күзгү четтери деген пунктты алсак, анда көрдүңүздөр барак өзгөрдү дагы. Оң жак менен сол жак так жана жуп сандагы барактардын өзгөрүүлөрү, четтери симметрия түрдө өзгөрөт. Мисалы, карадык. Мына биринчи барагыбыз сол жактан 2-3 сантиметрдик калтыруу болуп атса, оң жактан 1 сантиметр чегиби. Ал эми экинчи баракта алмашты, же болбосо сол жагынан 1 сантиметр калды да, ал эми оң жагынан 3 сантиметр чегүүнү болду. Бирок барактын саны, карасаңыздар, барактын саны өзгөргөн жок. Буну кантип биз өзгөртүшүбүз керек? Ал үчүн биз ушул эле бет орнотууларга кирип, жайгашуу схемасы кирип, бул жерден ар башка жуп жана так сан дегенди белгилесек, анда биздин барактын түзүлүшү, барактын номерин өзгөртөт. Мисалы үчүн бизде азыр мына так сандар гана калды да, жуп сандар азыр жок болуп калды. 3-чү, 4-чү жок, 5-чи. Кантип биз жуп сандардын барагын кое алабыз? Ал үчүн биз жана айтып кеткендей эле, барак түзүлүшү, бет орнотуулар, так, ар башка, тынымсыз, окей. Так, беттин номери коюлду 2, 4, 5. Байкасаңар эми барактын түзүлүшү оң так жагы оң жака коюлду, ал эми жуп жагы сол жака коюлду. Мына эми бул документ биз печаткаганга даяр. Эми муну кантип печатташыбыз керек? Эми баягы печаттар алдында биз алдын алы көрүү баскычын басып, ушул жерден бир нече өзгөртүүлөрдү кылышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде, бизди бул кол менен алып салууга туура келип атат. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Биринчи бардык бешти. Экинчи пунктта биз эки жагын тең кол менен басып чыгаруу деген пунктты алышыбыз керек. Бул учурда эгерде биз басып чыгарууну принт команданы бергенде, биринчи басып чыгарууга так сандар, так сан жагы гана берилет. Андан кийин компьютер бизден азыр принтерге так сандарын гана чыгаруу командалары берди. Так сандагы беттер басып чыгарылгандан кийин биз алынган беттерди кайрадан кагаз туруучу слотко салып, ошол жерден экинчи же болбосо жуп сандар болгон бетин басып чыгарабыз. Ушинтип басып чыгарылат. Так сандар болгон жагыттары чыкты. Бетин биринчи, 3-чү жана 5-чи беттери чыкты. Андан кийин биз кагаздарды ошол бойдон алып, кайра кагаз орнотуучу жерге койдук принтерди. Жана ошодон кийин биз окей деп бассак, анда бул уже экинчи жана 4-чү бетин басып чыгат. Ошондо биз бир кагазга 2 беттен басып чыгарганга мүмкүнчүлүк алдык. Дагы бир ыкмасы бул брошюра түрүндө чыгаруу. Брошюра түрүндө чыгаруунун бир оңой жери, биз китепче катары чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок. Ал үчүн кандай аракет кылыш керек? Биринчиден биз бет орнотууларга кирип, ушул жерден четтерди
белгилеп алышыбыз керек. Бул жерде бизде беттер боюнча бир нече бет деген жерде пунктта биз брошюра деген маанисин алышыбыз керек. Ошондо эгерде биз брошюра деген маанити алсак, бул болсо бет түзүлүшү өзгөрдү. Мына A4 форматы, бир A4 форматы альбомный жакка өзгөрүлүп, бирок ошол альбомный баракка экиден бет бата турган болуп калды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бирок бир жери бар. Бул бизге брошюра иретинде чыгарыш үчүн 4 бир бетке 2ден дегенде алды китепче катары болуп, ошон үчүн бир бетке 4 барактан тура келет. Ошон үчүн биздин документибиз 4 баракка катнаш болуш керек. Же болбосо бизде 4, 8 же 12 барак болуш керек. Ал эми жетпей калган барактарын компьютер алдын автоматически бош барактар менен толуктайт. Эми брошюра болуп чыгыш үчүн биз дагы мына көрөлү, мына алдын ала көрүү үчүн басышыбыз керек. Жана ошондой эле бул жерде эки жагын тең кол менен басып чыгаруу, бардык барактарды деген командаларын берсек, ошондо бизде бир баракта 4 барактан брошюра катары же китеп катары болуп чыгат. Бүгүнкү сабакта биз документтерди печать кылганга даярдоо жана печаттоо деген суроолорду карадык. Көңүл була караган үчүн рахмат.